Аманбаев айылындагы мектепке чейинки билим берүү мекемеси номер 3-өмүр балдар бакчасы. Тарбиячы Мунара Бактияр кызы. Мамлекеттик тилди окутуунун методикасы. Балдар, сүрөткө карап, сөз айкалыштарын түзөбүз. Мисалы, кара кол. Бул жерде кара өң болуп турат, бул жерде колдун сүрөтү. Кара кол. Кандай балдар менен чогуу айтабыз. Кара кол. Андан кийинкиси. Бул жерде эмне сүрөт турат? Иттин сүрөтү. А бул жерде мурун. Эми ит мурун. Сөздү кошобуз кана. Ит мурун. Узун кулак. Не экен? Узун кулак экен. Азаматчылар. Таш, анан бака. Эми чогуу айтабыз. Таш бака. Көрдүңөр балдар, таш бака деген сөз келип чыкты, Азаматсыңар. Балдар, биз азыр ким тапкан оюнду ойнойбуз. Силер буга чейин колдонуп жүргөн макалдарды сүрөт аркылуу чагылдырып беребиз. Силер ошол сүрөттөргө карап макалдарды табасыңар. Балдар, бул жерде эмне сүрөтүн көрүп турасыңар? Эне. Бул жерчи? Үй. Бул жерде куту деген сөз экен. Эне. Үйдүн куту. Кана эмне деген макал болду? Эне үйдүн куту. Азаматсыңар. Бала тили бал. Кайсы макал болду балдар? Бала тили бал. Азаматсыңар. Демек, силер тилиңер бал турбайбы балдар? Кимди көрүп атабыз? Атаны. Бул жерденчи? Кыргызстандын жереги, мекенибизге. А бул жерденчи? Эне. Бул жерде? Үй. Азаматсыңар. Эми ошол сүрөттөргө карап сөздү кураштырабыз кана. Макал табабыз. Атабыз мекен, энебиз күн. Азаматсыңар. Эми өзүңөр айтканчы балдар? Атабыз мекен, энебиз күн. Азаматсыңар. Ойноп жатып үйрөнөбүз. Мен кыргызмын, тарыхымды сыйлаган. Ата мурас каада салтын сактаган. Ар намустуу Айкөл Манас атамды үлгү тутуп ар дайым сыймыктанам. Өткөндү билсең, келечекке жол ачылат дегендей, ата бабаларыбыздын жолун улап, каада салт, үрп-адат, элдик музыка, улуттук оюндар, ооз-эки чыгармалардын негизинде балдарга билим берүү учурдун талабы болуп саналат. Жомок терапиясы балдардын сөз байлыгын өсүүсүнө зор салым кошот. Жомоктор баланын тилдик, лексикалык, грамматикалык жана коммуникативдик жөндөмдөрүн өнүктүрүүдө абдан чоң ролду ойнойт. Жомоктордо ар түрдүү сөздөр, синонимдер, сүрөттөөчү сынатоочтор жана аракетти билдирген этиштер колдонулат. Жомок угуп, кайра айтып берүү аркылуу диалог түзүүнү үйрөнүшөт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.